Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Urmattуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозо жана ден соолук жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Аллах Таала Кур'ани Каримдин Бакара сүрөсүнүн 184-аятында мындай деп айткан: Бисмиллахиррахманиррахим. Ва антасуму хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Эгер билсеңер, орозо кармооңор силер үчүн жакшы деп айткан. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам васуму тасихху, орозо туткула, орозо силерди сак саламат кылат деп айткан. Ден соолуктарыңарды жакшыртат деп бизге айтып кеткен биздин пайгамбарыбыз. Ошондой эле мусулман Рамазан айында көп ибадаттарды кылат. Мисалы, кошумча намаз аткарат, Куранды хатым кылат, окуйт, ибадаттарды кылат, зикирлерди кылат. Баардык ибадаттарды кылгандыгы үчүн ал рухий жана акыл эстик стабилдүүлүктү сактайт. Урматтуу момун мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.